Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы? Баткен областынын Карабак айылында границада мен азыр бир катар айланып жүгөт көрүүчүлөр дүнүйүн текшерип жүрөм. Мына карасаңыздар, мына Замира ажинин үйү экен. Мына дарбазасын караңыздар. Дарбазасынын аргысы тажиктин үйү экен, караң. Мына бемалал жүгөт көрөт да. Эмне себептен биздин мамлекет, биздин чоңдор ушул дарбазаларды сваркалап же болбосо пескоболо уруп таштабайт. Же нарагыдан бемалал көпүргү турат. Нарагы тажиктин үйү экен. Биздин органдар мына кеңири бу жерде караган адам жок. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, амансыздарбы? Бүгүн 24-ноябрь 2023 жыл Баткен областынын Карабак айылында бүгүнкү күндө контрабандисттердин өтө күч алып турган мезгили. Урматтуу кыргыз элим, карасаңыздар эми, бул органдар жана чек арачылар бул эч жагар жүктү карабай койдулар окшойт. Мынакей камера бар. Камерандагы жүгөт көргөн мезгилде сүйлөшүп туруп өчүрүп коебулар эмне. Мынакей бул латөктүн мына жагы Тажикстан. Бул жагы мына. Булар Кыргызстандын үйлөрү. Мына үйлөргө, кыргыздардын үйлөргө жүктөр камдалып турат. Бетте центральный болбосо, магазин болбосо, бетке эмне үчүн жүк камдалат? Бул бети Тажикстан болсо, чеке жер. Берге өздөрүнөн башка эч ким келбесе, центральный болсо дагы эл алат, базар учар кылат десең болот. Бир чеке жер болсо, кооптуу жер болсо эмне үчүн жүктөрдү камдайт? Ошол Тажикстанга өткөрөбүз деп камдайттар булар. Мынакей мыналар тажиктардын үйү. Жүгөт көргөндө көпүрүктү коюп туруп өткөрөт. Мына ал кара дарбазадан жакында эле сигарет кармалган. 2 ай болуп калды окшойт. 2 ай, 3 ай болуп калды окшойт. 3 миллиондук сигарет кармалган. Кыргыздын үйү ал. 1 ай болду. Жакында 11 баш нопас кармалган. Ошол эле камеранын астынан. Камера иштеп турат дейт. Эмне себептен? Астынан нопаздар кеңири өтөт Тажикстанга. Кыргызстандан Тажикстанга өтүп аткан жерден 11 баш нопас кармалган. Бирок азыркы учурда эгеси такталып элек окшойт. Мынакей. Мынакей 11 баш нопас кармалган. Азыркы күндө эгеси такталып элек экен. 1 ай болуп калды. Мына мен деп мойнуга ал элек экен алы. Издеп жатат окшойттар да эгесине. Эгеси таба албаса мамлекетке түзмө түз өтүп кетет. Кудай кааласа. Ушуну кыргыз элим бардыгыбыз биргеликте өзүбүз көзөмөлдөп, өзүбүз контрабандисттерди өзүбүз кармабасак, органдарга ишенбей калдык. Мынакей мамлекеттин камерасында турса